Менин телефонума башка жактан информация келип атканда канчалык кубат менен, то есть мощность менен сигналды кабыл алып атат. Ошону текшерип алсак болот. Мисалы айфондо бул мына берилген номерлерди жазып туруп, анан акырында жылдызча колду баса турган болсок, биринчи мындай экран чыгат. Анан бул жака өтөбүз. Бул жака өтө турган болсок, мына жерде LTE'нин ичинде Rancher Temp деп турат. Rancher Temp деп баса турган болсок, мынакей RP деп турат го. Бул Receiver Signal, то есть Reference Signal Receiving Power деп аталат. Ошол сигнал кабыл алып аткан мощность. Бул -80 децибел деп турат. Бул децибелде берилет. Анан өзү негизинен -44 децибел, милли децибелден баштап 140 децибелге чейин болот.